Саламатсыздар, урматтуу колсоттор, менин аялуу коллегам жана ошондой эле биздин урматтуу сүйүктүү оппоненттерибиз. Биздин палата экономикалык баалуулуктарга караганда экологиялык баалуулуктар жогору деп эсептейт. Ачык сөз, экономика деген бул эмне? Экономика бул деген мамлекеттин негизги чарбасы бул экономикада, бул жалпак сөз менен айтканда коомдун, мамлекеттин ошол ичинде айланып жаткан бардык продукциялар болупту, бардык чарбалык жумуштар бул ошол мамлекеттик деңгээлдеги чарба болуп эсептелет. Экология өзүңүздөр билсеңиздер керек, бул табигат менен таттуу мамиледе болуш дегендей, бул жаратылыш. Бизге жаратылыш берген, Аллах жогору жактан берилген бул табигый жаратылыш, айлана чөйрө. Байлык. Биз бул жерде сөз болуп жатат мамлекеттик деңгээлдеги чоң байлык тууралуу. Ошондой эле алсак, балким ошол алтын кендери мамлекеттин байлыгы болот. Ошондой эле биздин экологиялык байлыгыбыз, ошондой эле биздин ысык көл да бул кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин байлыгы болуп эсептелип кетет. Кыргызстан мисалы сууга бай өлкө. Гидроэнергетика боюнча Азиянын жүрөгү деп айтып беребиз. Экономика бул жерде мындай деп келтирип кетет. Жаратылыш бул жараткан дүйнөдө, бул жашоодо жаратылыш бул баа жеткис адамзаттын эң негизги байлыгы бул. Бул жаратылыш атам замандан алгачкы биздин заманга чейинки эле ушул жаратылыштын эсебинен жаратылышка таттуу мамиледе болуп, бул адамзат үчүн өтө баа жеткис байлык. Биз мындай деп алдык, биз кез так белгилеп кетебиз. Биз кумтөр маселесин алдык өзүбүз темагачы. Ошол жактан экологиялык катастрофаларды эске алуу менен биздин баягы экономикасынын биздин бюджеттин негизги бөлүгүн түзгөн кумтөр болгондуктан ушул кумтөрдү алдык да, ушул кумтөрдүн айланасында биз ушул кумтөр алтын кенинин айланасында сөз кылмакчыбыз. Менин биринчи аргументимди айтып кетейин. Экологиялык байлыктар деп жатабыз. Экологиялык байлыктар. Мына биз туризм тарабын алалы. Эмне үчүн экономикалык байлыктарга караганда экологиялык байлыктар өтө маанилүү? Себеп дегенде Кыргызстан мынакей айтып коет, бейиштен берилген орун депчи. Экологиялык жактан алганда бизге туристтерди көп алып келсек болот. Ушул экологиялык жактан эле өзүбүздүн байлыгыбыз аркылуу эле биз экономикага, мамлекетке киреше кылсак болот. Мисал алсак, 2015 жылдан туризм алсак, Кыргызстанга бир жылдын эсебинде 5 миллион доллар бюджетке таза 500 миллион доллар таза каражат түшкөн да. Ал эми ошол эле учурда мен мына далилдеп кетейин, кумтөргө 1994 жылдан 2014 жылга чейин 856 миллион доллар Кыргызстандын бюджетине түшкөн. Бул кумтөрдөн түшкөн да. Эми ал карап көрсөк, 1994 жылдан баштап 2014 жылга чейин 10 жылдын ичинде мына ушундай киреше түшүп атат. Ал эми биз өзүбүздүн сары челек бар, ошол эле ысык көл бар, өзүбүздүн экологиябызга таянып, рельефибиз тоолуу, жакшынакай берген жаратылышыбызга таянып, биз экологиялык жактан эле өзүбүздү ошол туризм жана башка тармактар аркылуу байылсак болот. Бул жерде баягы адамдын иштешинде биз кандай байыбыз, баягы ниетинде болот да. Баягы тез баюунун жолдорун ойлоп, биздин алтын болгон тоолор сатка жаткан алтындарды казагалап эле баягы экологиялык катастрофа кылуунун кереги жок. Бул биздин негизги. Биринчи байлык ден соолук дейт. Жаратылыш маселеси. Мынакей бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Бардык дүйнөлүк практикада негизи ушундай чоң гендер болобу, космонавттардын иши болобу, бул тайна, мамлекеттик тайна деп коет да. Ошондой эле өзүңүздөр билбейсиздер. Ошол эле башка авария болгон жерде башка бир чоң гендеринде мисалы авариялар учураган, ал жерде мутация кандай болгон, ал жерде баягы аллергический оорулар болгон. Башкача айтканда бул улуттун ден соолугу бул биринчи орунда турат да. Мен муну пример катары келтирип кетем, мисал катары. Ошол эле кумтөрдө Барсконсузда Сиенттин авария болуп түшүп ысык көлгө келиши. Анын негизинде көптөгөн биз жоголтууга учурашканбыз. Экосистеманы бузганбыз Кыргызстанда. Үчүнчү, замандын талабы. Бүгүнкү күндө замандын өнүгүшү менен бара-бара нукура таза, экологиялык таза продукциялар бизге аябай баалуу болуп жатат да. Өзүңүздөр билгендей, мен өзүм технармын, мен генная инженерия деген илим бар, ошо менен аябай алектенем. Көп картошканы өндүрүү үчүн Европа өлкөлөрүндө алардын жана генная инженерия аркылуу түчүмдү көп алууга булар ушундай биологиялык ушундай тажрыйбалар жасайт да. Туура алар байып атат, картошканы көп санда алышып атат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде генная инженерия ошонун жыйынтыгында Россияда ошол продукцияларды, ошол тамак аштардын 30 секунд изилдеп чыгышты. Бул мутация алып келет экен.
бара аллергиялык оорулар калып кеткен. Бара жанагындай адамдардын ичинен органдардын иштешине өзгөрүшүн алып кеткен. Жыйынтыктап кетсем, экология муну келтирген аргументтер менен мен так экологиялык баалуулуктарды, байлыктарды мен чагылдырып кеттим. Биздин экосистема маанилүү биз үчүн экология менен өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө глобальный потепление угуп атасыздар, дүйнө жүзүндө аба ырайы өзгөрүп, чоң катастрофа келат экология. Чоң рахмат. Менин келтирген фактыларымды Саламатсыздарбы, урматтуу сот. Мен оппоненттерим, эркин парламентарий жана менин коллегам. Ушул жерден биз талкуулап келаткан резолюция экологиялык байлыктар экономикалык байлыктарга караганда маанилүү деп эсептейт. Биздин оппоненттерибиз ачкыч сөздү да айтып кетишти, туура деп эсептейм, философияны айтышты. Философия бул жаратылыш менен теңдей жашаш керекпиз деп, анан кээсти болсо кумтор деп алышты. Бирок кумторду алып туруп, анан Кыргызстанды алып туруп, кумторду алып туруп Ысык көлгө кетип калды, туризмге кетип калды. Эми карасак, жана аргументтер боюнча кумтор дешет, анан катастрофа дешет. Эгер биздин экономикабыз туура деңгээлде болсо, эгер кумторду туура иштетсек, жана кумтор туурабы, кумтор жана перерабатывающий неме коюп туруп, воздуха жана жаман немелерди перерабатывающий неме кылып туруп, нормально иштетсек болот ошол кумторду. Жана Ысык көл деп кеттиңиз, туризм деп кеттиңиз. Эгерде бизде азыркы убакта бизде экономика эң мындай низкий деңгээлде турат да, анан бизге туристтер келеби? Бизде экологиябыз жаман, 5 жыл сайын бизде жана революция болуп атат. Анан ошондо бизге кайсы турист келет? Көп болсо деди Казакстандын Алматасы келип атат да. Даже деди Астана келе албайт да. Эмне үчүн? Анткени бизде 5 жыл сайын революция, 5 жыл сайын эме, если нету экономической такой нормально экономикалык бир неме деңгээл жок болсо, туризмди кантип кайсы немеге чыгара алабыз? Анан ошол эле Соң көл дедиңиз, неме дедиңиз, биздин Ысык көл мейли колдоно берели, туристтер келе берсин, жыл сайын. Бирок Ысык көлдү деле тазалаш керек да, ага деле акча керек да, каражат керек да. Тети эле Сары Челекке немеге жетиш үчүн ага деле каражат керек да, туурабы? Аяка деген бир нормальный пансионаттарды куруш керек. Анын баарын каяктан чыгарабыз? Анын баарына деген акча керек. Акча деген эмне? Акча деген бул экономикалык байлыктар, туурабы? Жанагы экологиялык таза продукттар деп атасыздар, ГМО деп атасыздар, геномодифицированный продукты деп маняла. Ошол эле убакта биздин жерибиз, кыргыз жерибиз, мындай бир Кудай берген эле жер да, керек болсо жерибиз да бар, көлүбүз да бар, суубуз да бар. Ошонун баарына инвестиция чакырып туруп, ошонун баарына акча салып туруп, биз өзгөртсөк болот да, туурабы? Айыл чарбаны жанагы эмне деп коюш элек? Аграрный жакты көтөрүп туруп, аграрный жакты кантип көтөрөсүздөр? Бизде өзүбүздө акча жок азырынчачы. Акча жок. Анан, конечно, ГМО жактан келген эмени жей беребиз. Эмне үчүн аяктын ГМОсун жейбиз? Анткени бизде өзүбүздө акча жок. Анткени биз өзүбүздүн картошкабызды чоң айта эметип өздөрү албай жатабыз. Анын үчүн бизге нормальный инвестиция чакырып туруп, нормальный неме түзүп туруп, экономический сфераны бир түзөлү, анан картошкабызды көтөрөбүзбү, анан черешнябызды өздүрөбүзбү, алмабызды эметебизби, дүйнөлүк немеге чейин көтөрсөк болот, туурабы? Анан ошол эле продукттарды неметип туруп, ошол эле Казакстанга сатабыз, Россияга сатабыз, ошол эле жерден экологиябыз да эметип атат, экономикабыз да чоңоюп атат. Анан биздин сунушубуз боюнча неме деп эсептейбиз. Биз сизге кандай десем, экология деген биринчи орунда туруш керек. Адамзат мындай жаратылыш менен бирге туруш керек. Бирок экономикабыз жок болсо, ошол жаратылышты кантип карайбыз? Анан адамзат илгертен бери несini, как это, заложено в нашей природе. В первую очередь, биринчиден биз өзүбүздүн ашказаныбызды ойлойбуз. Биздин курсагыбыз ток болсо, биздин балдарыбыз буттарында кийген неме болсо, ошондо гана биз жаратылышты карап коебуз да, ушундай жаратылыш бар турбайбы депчи. Курсагыбыз ток болгондой эле. Ошондуктан
биздин немебиз кумтор деп атасыңар, давайте инвестициялар чакыралы, чет өлкөлөргө жакшы мамиле түзөлү, акча киргизели өлкөбүзгө, жана кумторду акырындап иштетели, акырындап шашпай, жакшынакай инженерлерди чоңойтуп, ошентип туруп, жанына эме курса болот, ошол эле мусороперерабатывающий станция, ошол эле жана кумтордон жана жаман неме чыгып атпайбы, ава как это плохой дым, да, вот это все можно будет перерабатывать, жана коюп туруп элечи. Это тот же самый кайта эле бизнес болот, акча да келет, экологиябызга. Бүгүнкү дебаттын катышуучулары, урматтуу сот, урматтуу эркин парламентарийлер, биздин аябай сүйүктүү оппоненттерибиз, жакшынакай чырайлуу биздин менин ылайыктуу коллегаларым. Бул жерден ачык айтканда менин коллегам чыгып толугу менен линияны түзүп кетти, фактыларды келтирди. Оппоненттерибиз, биздин жакшынакай оппоненттерибиз чыгып ошону мындай кулатканга аракеттеништи, бирок менимче эч кандай кулатылган жок да. Анан бир эки тирешүүлөр гана болду, идеялардын тирешүүсү, бирок ал биздин линияга байланыштуу болгон жок да. Мен үчүн ошон үчүн биз уттук. Анан бул жерден эмне үчүн менин оппонентим, менин коллегам туризм жөнүндө айыл чарба боюнча сөз кылып кетти. Анткени эгерде кумтор биздин экологиябызды талкалап салса, биздин айыл чарбабыз дагы, туризмибиз дагы толугу менен талкаланат болот. Эмне үчүн менин коллегам айтып атат, мисалдарды келтирип кетти. Туризм боюнча жыл сайын эле $500 миллион казынага түшүп атат. Бирок ошол эле учурда канча жыл боюнча кумтордон болгону бир $856 миллион түштү дейт, 1994 жылдан бери. Анткени эгерде жыл сайын туризм тармагынан эле $500 миллион түшүп атса, карабайсыздар, жыл сайын канча эсе түшүп атат туризмден. Эгерде бир күнү кумтор ошону талкалап салса, баардыгы менен биз айрылабыз. Андан тышкары, бул туризмден тышкары айыл чарбаны айтып атат. Эгерде бизде кумтор экологиябызды талкалап салса дейт, биздин балдарыбыз тилекке каршы айрым учурларда мутация болушу мүмкүн деп атат. Биздин деги эле улутубуздун саламаттыгына терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп атат. Толугу менен экологиябызды талкалашы мүмкүн деп атат. Мына ошондой чоң аргументтерди келтирип атат. Бул жерден айтып атат, ГМО тууралуу сөз кылды да. ГМО арзан, ошон үчүн биз ошону жейбиз деп атат да. Бирок биздин эгерде экологиябызды кумтор талкалап салса толугу менен, анда биздин бүгүнкү күндө ар бир айылыбыздан чыгып аткан продукциянын баардыгы ГМО болуп калат да андачы. ГМОдон дагы терс таасирин, канча эсе терс таасирин тийгизе баштайт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, урматтуу бүгүнкү дебаттын катышуучулары, биздин линиябыз турду. Эч кандай бул жерден линиябызды талкалалган жок. Жана келтирген аргументтери суу кечпейт да. Биз толугу менен жеңдик. Биз аябай терең ойлонушубуз керек да. Кыргызда жакшынакай сөз бар да. Жаман үй дейт, жайытын бир күндө түгөтөт дейт. Биз ошол кыска мөөнөттөгү эле бир байлыкты ойлоп алып туруп, бир 10 жылдык, 5 жылдык эле мөөнөттөгү байлыгыбызды ойлонуп алып туруп, табигый бизге белек катары тартууланган канча жылга болсо экологиябызды биз талкалап салбашыбыз керек да. Кыска мөөнөттө эле кыска ой жүгүрүп элечи туугандар. Ошону жакшылап ойлонсок, оппозиция, силер дагы өзүңөрдүн аргументтериңерди айтып атканда кичине ойлонсоңор, Кыргызстандын келечегин ойлонсоңор, урматтуу туугандар. Силердин дагы балдарыңар Кыргызстанда жашаш керек. Алар кайсыл сууну ичет? Жана мөңгүнүн татынакай, жакшынакай суусун булгуп атса мисалы. Туурабы? Мына сиздердей жакшынакай биздин кыздарыбыз ошол мөңгүнүн таза суусун ичип атып чоңойгон да, туурабы? А эгерде силер экологияны талкалап алсаңар, анда кандай болот турганда? Анда таптакыр абал башка болот атпайбы? Анда биздин мындай жакшынакай кыздарыбыз өспөй калат Кыргыздарда. Ошон үчүн биз толугу менен биринчиден экологияны ойлонушубуз керек. Бизде таза табияттын айынан мына кандай кожомкулдай баатырлар чыккан, канча деген инсандарыбыз чыккан. Бирок эгерде ошол экологияны талкалап салсаңар, эртеңки күнү Кыргыздан андай баатырлар, андай адамдар чыгалабы? Болбойт да урматтуу туугандар. Ошону ойлонсок. Эгерде мына сиздер киреше жөнүндө айтып атасыңар, мен мисал катары айтып кеттим. Жыл сайын туризм тармагынан эле $500 миллион киреше чыгат. 500 миллион. Бул эле туризм. Айыл чарбаны айтпай эле коет. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө чоң тенденция жүрүп атат да. Экологически чистые продукты питания бул элитарный тамактын катарына кирип атат. Таза экология, рахмат. Таза экологиялык продукты питания. Эгерде биз ошол тармакты өнүктүрсөк, анда биз $500 миллион эмес, миллиарддеген долларларды киреше алабыз. А бүгүнкү күндө кумтор эгерде биздин экологиябызды талкалап салса, туризмиң да болбой калат, айыл чарбаң да болбой калат, айылдарыбызда сиздерде болгон жакшынакай
таза мөңгүнүн суусун ичип чоңойгон татынакай кыздарыбыз чоңойбой барып атат. Урматтуу оппоненттерим, аябай терең ойлонсоңуздар. Бул жерде чоң маселе болуп атат. Ошону жакшынакай эле ойлонсоңор. Урматтуу сот коллегиясы, менимче толугу менен биздин линиябыз турат эмгиче. Мен ушул айтылган фактыларды кайра бышыктап бекемдеп кеттим. Андан тышкары менин оппоненттерим айткан аргументтери, аракеттери эч кандай суу кечпейт дегенди далилдеп кеттим. Анан сиздерде болгон жакшынакай биздин чырайлуу кыздарыбыз. Саламатсыңарбы урматтуу соттор, саламатсыңарбы урматтуу эркин парламентарий, урматтуу тайм-кипер жана биздин сүйүктүү өкмөт башчыларыбыз. Так, бул жактан өкмөт башчылар чыгып жатып, экологиялык байлуулуктар жогору коебуз деп айтып атасыңар. Анан өкмөт башчы линиясын тургузуп берди, жакшынакай кылып анын кейске биринчи резолюцияга кумтор маселесин көтөргөн. Анан мен бул жактан менин урматтуу коллегам чыгып айтты. Анан кумторду эметпейли депчи, кумтор иштей берсин деп жатат. Анан акылдуу оппозиция силерге сунуштап жатат. Ошол кумтордун чыгып жаткан жанагы зыяндуу эмесине, буусуна, бууну перерабатывающий эме курайлы деп жатат, заводтучу. Ошол заводду курганга силердин кандайдыр бир шартыңар жокпу? Анан кийин ошол шарттын жоктугунан кумторду жаап тастаган бул деген акылсыздык. Андан кийин Канат мырза чыгып бул жакта айтып жатат, жанагы эме келе биз уттук депчи. Анткени болбойт да. Минуттарын эми Кудай билет. Анан биз айтып жатабыз. Сиздер статистический маалымат келтирип кеттиңер. 500 миллион деп туризмден өнүгүп жатыптыр депчи. Анан бир жылына 500 миллион деп. Бирок аны силер кайсы булактан алдыңар, жана ким тарабынан тасдикталган экендигин жакшылап айтып койсоңор жакшы болот да. Кумторду биз алабыз. Кумтор деген бул чоң биздин эң ири инвестиционная компания да. Анан биз азыр кумторду жаап салсак деген биз деген башка чет өлкөлүк инвесторлорду коркутуп алышыбыз мүмкүн. Биздин Кыргызстан аябай ушундай сонун жерлер, ошолорду биздин кайрадан перерабатывать, ошо сиздер сунуштап жаткан туризм, ошол сиздер сунуштап жаткан агроэкономиканы көтөрүү үчүн бизге деген инвесторлор керек. Анткени биздин экономикабыз тилекке каршы аябай кедей болуп турат, чакыр болуп турат. Аны биз өзүбүздүн көтөрүп, кайрадан жеңил өнөр жайларын өнүктүргөнгө биздин өзүбүздүн ал акыбалыбыз жетпейт. Кумторду жаап салсак эң ири компанияны биз коркуткандан кийин, чочуп аткандан кийин да бизге такыр башка инвесторлор келбейт. Ошондо эске алып койсоңуздар сиздерчи. Кумторду жабуу маселесин көтөрдүңүздөр экологиялык депчи. Биз кандай деген гана кооз алтын жерлерде басып жүрүптүрбүз да. Бирок биз билбейбиз там канча алтын жаткандыгын, эмне жаткандыгынчы. Могу биздин ата бабаларыбыз деле кумтордо жашап жатканда ошол жактан ошончо алтын чыгып жатканын билишкен эмес да, туурабы? Андай деген биз деген сиздердин логикаңыздарга таянсак, биз экологиялык байлуулуктарды жогору коелук дагы, анда баарыбыз эч кандай бир жаңы өнүгүүгө келбей эле, ошол тоон эле жөн эле жүрө берели да, жалаң айлак басып элечи. Аны казсын, казган менен алтындар бизге чыгып атат, алтындар бизге пайда алып келип жатат. Анан кийин биздин экономикабызды инвесторлорду чакыруу менен көтөрүп алсак буюрса, анан жана экология, жана сиздер айтып жаткан сунуштап жаткан агроэкономика бүт баарын көтөрөбүз. Ошол эле Сары Челекти айттыңыз, Соңкөлдү айттыңыз, ал жака бараткан жолдорду сиз эске албадыңыз. Алдардын жолдору жанагы айткандай мышык ыйлайт турган акыбалда да. Биринчи ал жака жол куруу үчүн да экономикага бизге акча керек, биздин бюджетке акча керек. Ошол кумтордон түшкөн налогтордон биз деген ал жака жол куралы жакшынакай кылып туурабы? Анын жанагы кумтордун өзүнүн жанагы срок берилген договордочу, мен азыр так айтып кете албайм, бирокчу эмеге каршы, тилекке каршы. Ошол өзүнүн контрагы боюнча ишин аягына чейин чыгарышсын кумтордогулөр. Ага чейин бизден колдон келсе, ошол жана кетип жаткан бууну деле жөн эле калтырбай, аны перерабатывающий кандайдыр бир отоплительный системага киргизип алалы деп биз сунуштап жатабызчы. Анан биз өзүбүз кедей болуп отурсак, анан кийин могу туризм деген бул башка өлкөлөрдүн, башка өлкөлөрдүн жарандарын өзүбүзгө конокко чакыруу. Анан өзүбүздүн жегенге столубузда наныбыз жок болсо, анан биз каяктан конок чакырабыз туризмди депчи.
Ошол эле кумтордун пайдасы биздин канчалаган жарандарыбызды жумуш орундары менен камсыз кылып жатат. Тилекке каршы азыр туризм бизде кандайдыр бир сезонный эле жумуш болуп жатат, жайкысын элечи. Ошол көлдүктөр 3 айда иштеп калса иштеп калыптыр, иштеп калышпаса калбай эле калышып атат. Кумтордо деген ошол жанын багып жылдап иштеп жатышкан жаштарыбыз бар туурабы? Анан алар ал жерде өнүгүп жатышат. Анан сиз Барскоонду жана эске алып кеттиңиз, ошону аргументиңиздичи, мисалга ден соолук депчи. Андай кокустуктар кумторду жаап салбасак деле боло берет. Ошо Барскоонду для уточнения да жанагы зыян каражат алып кетиши 30 секунддан ошол эле кыргыз жаранынын иши ошонун жанагы билим менен ошол жана жакшы адистиги эместигинен ушундай кокустуктар болуп жатат да. Ошон үчүн биз дагы экономикабызды көтөрүп, билим берүү тармагында жакшы өнүктүрүшүбүз керек да. Ошондуктан мен ойлоймун, биз азырынча кумторду жаппай, кумторду контракт бүткөнгө чейин иштетип туралы деп. Жанагы бул кайра иштеп чыгаруу заводун биз сунуштап чыктабыз. Мен аналитикалык сөзүмдү айтып кетсем, ушул жерден кесте киргизген кумтор аны түшүнүктөбүз эмне үчүн кумторду киргиздиңер, анткени азыр Кыргызстан боюнча суроолордун эң бириси болуп атат. Анан туура деп киргизди деп эсептейбиз. Жана ушул жерде айтылып кеткендей эле сиз айтып атасыздар кумторду жабалы, туризмди көтөрөлү. Биз жак айтып кеттик. Биз кумторду эгер жапсак, анда кайсы жактан бизге турист келет? Бизде экономический бир среда жок да, туристтерди алып келиш үчүнчү. Бизде керек болсо бир же жолдорубуз жок, же немелерибиз жок, мындай нету туристической среды дегендей да. Анан сиз айтып атасыздар, ошол туристтер 500 миллион сом алып келет, дагы эмне дейсиңер? Ошол акчаны, ошол туристтер каяка келет? Мен сурам боюнча каяка келет? Кайсы Кыргызстанга келет? Алардын ою боюнча Кыргызстан деди бир неме эле да. Эгер да кумторду жапсак, анда бизде инвестиция да жок, акча да жок, бир среда жок да. Анан сиз айтып атасыздар, кумторду акчага чуркабайлы деп силер айтып кеттиңер, акчага чуркабайлы деп. Аны мен коллегам айтып кетти. Анда акчага чуркабасак, анда тоо эле кайта чыгып кетели, эме чабан эле болуп кете берели, экологиябызды карап депчи. Ушул жерден мен немем айтып кетти. Кайта эле биз кумторду жапсак, ошол эле маселе. Кайта эле кумторду жапсак, бизде безработица жанагы канча деген миңдей адам жумушсуз калып атат. Аларды эмне каяка иштетесиңер? Ушулда анан ушул жерден биздин сунушубуз ушул кумторду, мен коллегам айтып кеткен эле, кумторду жаппай эле, андан көрө ошол контракт боюнча иштесин, жанына бир неме куралы, ошол еще больше акча да келсин, аны экологияга да пайда берсин ошол заводдор, биздин сунушубуз боюнча. Анан мен оюм боюнча, биздин оюбуз боюнча ушул жерден сиз мындай так гана неме бере алган жоксуңар да, как пути выхода, из проблемы дегендейчи, ошону силер берген жоксуңар. Так эле кумторду жабалы дедиңер, анан калган акчаны каяктан алабыз, эмнени иштетебиз, эмнени иштетпейбиз, ошол деген бизге келген жок да, сунуш. Бир так гана маалыматтар келген жок. Ошондуктан биздин оюбуз боюнча силердин аргументтериңерди, немеңерди биз буздук деп эсептейбиз. Мен анализди башынан баштайын, өтө кызыктуу нерселер болду. Бул жактан башталган эле биз жашынакай анализ келтирип кетейин. Маселе эмнеде болгон? Маселе далилдөөдө болчу. Эмне үчүн экономикалык байлыкка караганда экологиялык байлыктар жогору деп далилдеген. Биз жогору экенин келди, далилдедик. Анан кумтордун катастрофасына келтирип кеттик. Анан булар бир аз алыстап кеткен бул темадан. Ачуу, жабуу, ачуу эле деп туруп алды. Бул жерде биз далилдеп атабыз да. Анан анализ түзүп кетсек, бул тарап менен бул тарапта биз дагы айттык, канаттагы коллегаларым айтты, биз дагы байыйлык дедик, биз дагы өнүгөйлү, алдыңкы өнүккөн өлкөлөр окшойлу деген сыяктуу бул жакта айтып атат да. Бирок биз башка жолдор менен байыйлы, ошол эле туризм сыяктуу жолдор менен байыйлы деп туруп биз жашынакай мисалды келтирип кеттик. Мени бышыктап бул жак айтып кетти, айыл чарба тармактар бар, көптөгөн башка да тармактар бар. Ушул жалгыз эле кумторду ошол алтын эле тиктеп калбастан башка жол менен байысак болот деп туруп жашынакай ишендирип кетти бул жакта элдичи. Анан эң кызыктуусу биринчи бул жак тарап чыкты, аргументтер келтирди, линияны түздү. Анан бул жак тарап чыгып айтып атат дагы,
өзүнүкүн эле жактап туруп дагы бир кагылышуу чектиктерин деги эле көрө албадым. Контр аргументти көрө албадым. Ушуну эске алып койсоңуздар урматтуу сол. Булар эмне деп айтып атышат? Менин келтирген 4 аргументиме бир дагы контр аргумент жакшы толукканды бере алган жок. Мына сиздерге баса белгилеп коеюн, ушуну эске алыш керек. Бул жактын жогорулугу болгондо ушудан болду да. Эмне деп атат бул жак? Мусор перерабатывающий завод, кайрадан мусор иштеп чыгуу заводу дейт. Ошол жерде эле акча керек дейт. Анан биз урсагыбыз ачка дейт, ачка калабыз деген сыяктуу нерселерди айтып атат, контр аргумент бергендин ордуна да. Анан бул мен анализ жүргүзүп атам да бул жерде. Анан кийин экинчи жак чыкты дагы маселе. Токтосоң акты токтогон эмнеге каршылык? Биз ачка жүрөбүз деп айтылган эмес андай сөз. Болгон ал бuyakta видеодо да бар го даже. Анан экинчи жак чыгып атат дагы таза суу маселесин көтөрдү. Бул жактан бул жак чыгып таза суу маселесин көтөрдү. Бул жактан биринчиси мен контраргумент болгондуктан бул жашынакай бышыктарды дагы бышыктап туруп, сонун утуп дагы бир силер чоңойтуп кетти да баягы. Менин кошпой алган жагым кошуп кетти, кантип кошуп кетти десем болот. Таза суу болду, мисал келтирип кетти. Ушул эле балыктар, айыл чармалар, жанагы таза продукты ГМОлор тууралуу эмне себептен ГМОлор, эмне себептен ушундай күн келет, таза продукция балуу болуп биринчи орунга турарын толук далилдеп кетти да бул жакчы. Анан жеке эки жактын ушул аргументтерине, биринчи спикерлерине мен өзүм анализ жүргүзсөм, биз линияны курдук, анан биздин неме эткенибиз аргументтерибиз күчтүү болду. Анан бул жакта өздүк жакшы айтты, бирок ушул аргументтерге контр аргумент берип биздики деги талкай албай калды да. Аналитикалык жагын өтсөм өзүм анализиме. Экинчи жак чыгып атат дагы туура эмес бир аз маалымат алабыз керек. Бул өзүнүкү өздөрү каршы болгон себеп дегенде бул жак мынтип айтканда мусорду кайрадан иштетип чыгуу нерсе керек, ошо менен экономикасы көбөйтөлү деп жазган. Мусор перерабатывающий завод деп турат да орусча айтканда. Себептен бул жак чыгып алды дагы буну кайрадан иштейт дейт. Видеодо буу деп жазылганда мен күлкүм келди да, кайсыл ушул немелерде просто бул жак туура эмес болуп калды. Ошону мен баспай кетейин. Буда биз өзүбүз ушул отходдорду тигуларды утилизация кылып буну каяктан иштетет деген сыяктуу ой келип кетти да просто болгону. Ошол жактан жаңылып алды, өтө чоң жаңылып алды. Анан бул жак дагы айтып жатат да, жылаң айлак биз эми экология деп жүрүп берип, биз контор иштете албай, биз жылаң айлак калабыз депчи. Өзүнүн анализинде ушуну айтып атат да. Бул анализ жүргүзбөй эле, жашынакай аналитика жүргүзүп, мен сыяктуу эмнеге биягутты, эмне үчүн биягутты баягы калыш чектиктерин жашынакай белгилеп бериш керек. Туурабы, урматтуу соттор? Булар ребаттыл болуп кетти. Анан башка өзүнүн сунуштарын түртүп кирди, ортого киргизип кирди, бир аз линиядан алыстап дегенде. Анан жумуш ордулары боюнча деп бул жак айтып атат, биздин бышыктап кеткен контр аргумент айтканга бир аз аракет кылды. Булар айтып атат, жол маселесин эске алган жоксуңар дейт. Ошол эле жумушсуздук көбөйөт дейт. Бул жак мурун эле биздин бир минут алам, бул жак мурун эле айтып кеткен. Жумушсуздук наркы берки боюнча эле ошол эле туризм боюнча, ошол эле айыл чарба боюнча, эгерде биз башка жол менен өнүктүрсөк, итак жумуш ордулары камсыз болот деп бул жак уже айтып кеткен да, мен муну белгилей койдум болгону. Анан өзүңөрдүн анализ жүргүзүп атып, ошол акча жок, анан биздин балдарыбызга жумуш жок калат, анан биз эгерде контор иштейбиз деп ачка калабыз дегенде үч эле нерседен чыга албай калдылар да. Ушул үч эле нерседен чыга албай калдылар. Анан анализ кылып бул дагы нерсесин бир нерсесин айтып кетти, сиздер негизги нерсени айткан жоксуңар, жол көргөзгөн жоксуңар депчи. Бул жерде айланып айтып тургандар көрүп отурасыз. Бул ребатлык болгон анализин айтып кетейин. Биз жак тарап аны толук айтып кетти. Жана далилдер менен айтып кетти. Өзүм аналитикалык сөзүмдү айтып кетейин. Кандай нерселерин айтып кетти? Бул биз жактын жогору болгондуктан ошол эле туризм, ошол эле айыл чарба, ошол эле баягы элитардык жанагындай астыркы таза балуу мындай нерселер боюнча айтып кетти. 30 секунд берип койгула. Таза продуктуулар жана башка нерселер менен биздин негизги максатыбызды түшүндүрүп кетти. Негизги максат эмне эле? Экологиялык нерселерге караганда, экономикалык балыктар караганда экологиялык балыктар жогору экендигин биз далилдешибиз керек болчу. Бул биздин негизги максат. Буну биз так далилдеп, көргөзүп, мисалдар менен сонун келтирдик да. Чоң рахмат, урматтуу соттор, апа-эңдер, ошондой эле аялы коллегам. Дагы бир жолу биздин жеңгебизге кабардар болдуңуздар, өзүңүздөр ишендирдик окшойт, Рахмат, акшемол дебаттын салты боюнча ойгон тарапта улашып көрсөтүңүздөр. Муну кантип иштеп жатат? Анан Сен ойлошуң. Сен баягы